Stories кооздоо үчүн бизге PicsArt керек болот. Бул жерден биз даяр шаблондордон алсак болот, же болбосо өзүбүз жасасак болот. Анан PicsArtка киребиз да, эң астына түшүп туруп PNG фонду тандап алабыз. Киргенибизден кийин форматын оңдойбуз. Инструменты дегенди басып туруп обрезать дегенди басабыз. Мынакей бизде бул жерде квадрат, 3x4, 3x2, 16x9 жана Instagram пост, Instagram stories форматтары чыгат. Мен бул жерден 3x4 форматты тандап алам. Эми бизге бул жерде стикерлер керек болот. Облака деп жазып алдык. Эми издейбиз. Бизге керектүү болгон булуттар бар бекен. Мынакей чоңойтуп алабыз. Мына эми дагы бирөө кылып көбөйтүп алабыз буну. Бул жагынан буруп алабыз. Мынакей. Мынакей биздин фонубуз даяр болду. Мына сактап алабыз эми. Instagramга киребиз. Storiesке киребиз бул жерде. Storiesге кирип туруп бизге керектүү болгон монтаждоону каалаган сүрөттү алабыз. Монтаждоону каалаган сүрөттү алабыз да, эми жанакы жасап алган шаблонубузду коебуз. Сүрөт жүктөп алдык. Эми бизге жасап алган сүрөтүбүздү коебуз. Мынакей сүрөтүбүздү коюп, мына 3x4 форматта алдык. Мына биздин сүрөтүбүзгө туура келет. Эми биз стикерлерди кошобуз. Бизге керектүү болгон стикерлерди таап алабыз. Бул жерде көптөгөн стикерлер чыгат. Өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот. Мынакей. Эми бир аз жазып койсоңуз да болот. Мынакей. Мындай кылып туруп жазып койсоңуз болот, же болбосо. Мынакей. Биздин сторисибиз даяр болду. Сактап алсак болот, же болбосо сториске бөлүшүп коебуз.